3000ден ашык тарыхы бар Байыркы шаар, Сулайман Тоо, Ак Буура дарыясы тарыхый изилдөөлөрдү талап кылган аймактар жылдан жылга көрүүчүлөрдү өзүнө тартууда. Аймактагы туризм жаатын өнүктүрүү шаардын капчыгына эң биринчи пайда алып келе турган жагдай. Андыктан туризм жаатында иштеген жеке менчик мекемелердин башын бириктирген коомдук бирикме түзүлгөн. Максаты биргеликте ишти алдыга ийгиликтүү жылдыруу. Быйылкы жыл шаардын туризм жааты үчүн жемиштүү болду. Бирок арасында визасыз кирген же пайдасы азыраак туристер деле арбады. Визасыз кирип баштагандан кийин сөзсүз түрдө бул жактан бизде сапаты жагынан төмөн туристтердин саны да көбөйүп атат. Бэкпекерлер деп коюшат. Мисалы булар өздөрү туроператорлордун кызматтарын албайт. Туризм боюнча мамлекеттик булар өздөрү жанына сумкасын алып эле авиабилетин алышат. Кыргызстанды айланып басып жүрүшөт да. Негизи мындай туристтердин саны көбөйүп атат. Шаарга келген эс алуучуларды негизги кызыктыра турган жагдай Сулайман Тоосу. Тарыхый маалыматтарга бай археологиялык тарыхый музейге келген жергиликтүү жана чет элдик туристтердин саны 9 айда 171 миңге жетти. Өзгөчө аймак дүйнөлүк ЮНЕСКОнун тизмесине киргенден тартып, бул жака келген калоочулар арбыда. Бирок кышкысын эмес, жазында туристтердин санын тартуу үчүн музей жетекчилиги ар тараптуу экспонаттардын санын арттыруу менен жаңы демилгелер менен иштешүүдө. Мисалы үчүн быйыл Сулайман Тоо бүткүл дүйнөлүк мурас объектиси деген көргөзмөнү Ысык көлдөгү Рух Ордо музейине койдук. Туристик сезондо ал жерде бүт маалыматтар коюлуп, музей комплекс боюнча. Азыр Талас Манас Ордо музейинде турат ошо көргөзмөбүз. Бул дагы ошол эң көп турист келген Ысык көлдөгү Рух Ордо музейинде ошо биздин комплексин реклама катары, көргөзмө катары илимий жактан койгонбуз. Шаарга жалпысынан быйыл 30 миңге чукул туристтер расмий түрдө келген. Кийинки жылга максаттар дагы көп. Ош эл аралык фестивалын өткөрүү, шаарга этно көчө куруу менен пландар аткарылат. Кошумча шаар 2019 жылы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп аталганы туризм жаатында жемиштүү болот деген ишенимди арттырат. Ыңгайлуу шарттарды түзүү, жалпы туризм жаатын өнүктүрүү боюнча шаардын жалпы өнүгүү программасына бир топ иш-чаралар киргизилди. Анын катарында туристик информациялык маалымат борборун түзүү, шаарыбыздагы туристик компанияларды чет өлкөлүк же эл аралык туристик ярмаркаларга катышуусуна көмөк көрсөтүү. Өлкөдө жалпы туризм жааты дагы өнүгүү жолунда. Маалыматты министрлик айтып чыкты. Алардын айтымында өсүш 4,7 көрсөткүчкө жетти. Бул дегендик былтыркыга караганда быйыл 2 миллиард сомго каражат көп түшүп, жалпысынан өлкө капчыгына 17,5 миллиард сомдон ашык пайда алып келген. Гүлмайрам Рахманбердиева, Улукбек Нарматов, Ош Прим жаңылыктары.